Жалал Абад облусунун Каракөл шаардык сотунун судьялары жаңы мекемеге көчүштү. Имаратты ачуу аземине жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков катышты. Ал бул самалык бир гана Каракөл шаары үчүн эмес, бүтүндөй сот системасы үчүн маанилүү күн болуп жаткандыгын айтты. Анткени Каракөл шаардык соту аянты кенен жайгашкан жери дагы ыңгайлуу болгон башка имаратка көчүп киришти. Буга чейин Каракөл шаардык соту өз балансында имараты жоктугунан эски бала бакчанын бир бурчунда жайгашып келишкен. Анын ички абалы өтө оор, зээн кейитерлик акыбалда болчу. Чатырынын ар кайсы жеринен суу тамчылап, бөлмөлөрүнүн шыбактары түшүп, жаан жаап бүткөндөн кийин дубалдарды көгөрүп, ыңгайсыздыкты жаратып келген. Белгилей кетүүчү жагдай бул 1980-жылы курулган административдик имаратты оңдоп түзөө иштерине 17 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Эки кабаттуу имаратта эми 2 судья, 7 аппарат кызматкери, 6 техникалык жана кенже тейлөө персоналдары эмгектенишмекчи. Жакынкы арада Алай райондук сотунун ачылышы күтүлүп жатат. Ал эми Кара Суу райондук соту менен Таш көмүр шаардык сотунун курулуш иштери башталып, дуалдары көтөрүлүп жатат. Эми бизде соттор үчүн биздин мамлекет башчыбыз Жапаров Садыр Нуркожоевич бардык күч аракетин жумшап, ушу жаңыртып берип атышат да. Ооба туура, мен мындан 2 жыл мурда келип, жана жогоруда айтып кеткендей, бала бакчанын бир бурчунда отурушкан экен, ыңгайсыз шарттарда соттордун статусуна төп келишпеген ушундай бир имаратта отурушкан. Анан ошондо келип абдан капа болуп, ушу жергиликтүү бийликке, мэрияга ушу айтып кеттим эле. Ушу жергиликтүү бийликтерге да рахмат, ушундай кылып ушул имаратта беришкен. Бирок оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө ушундай бир жакшынакай бир имаратка ээ болуп атышат.